2025-2026 окуу жылында педагогдордун айлыгы көтөрүлүп, райондук билим берүү бөлүмдөрүнө кызматтык автоунаалар берилерин Билим берүү жана Илим министри Докдуркул Кендирбаева билдирген. Андан тышкары ал өзүнүн соц тармак баракчасына бизге күчтүү жана жаратмандардын келишин күтөбүз. Окуу жыл ичинде орун жок калса таарынмай жок. Азыртадан ойлонгула. Билим уясында кокустан адашып келгендер иштебеши керек. Балага жан дүйнөсүн ардап билим берген мугалимдер көбөйсүн. Агартуучунун эмгегин баалаган, барктаган доор келди деп билдирүү калтырган. Быйыл педагогикалык адистиктерге ЖРТнын босого баллы 130 түзөт. Буга чейин педагогикалык окуу жайга 90 балл алган абитуриенттер өтүп келген. Учурда жогорку окуу жайларына кабыл алуунун босого баллы 110, предметтик тесттердики 60 баллды түзөт. Бирок педагогика, укук коргоо жана медицина адистиги боюнча бюджетке өтүү үчүн 120 балл минималдуу болуп саналат. Билим берүү министрлигинин 2024 жылы берген маегинде мугалимдер аттестациядан өтсө 5 жыл бою алардын айлыгына 5000 сомдон кошулаарын билдирген. Кыргызстанда акыркы жылдары билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, бир катар өзгөрүүлөр кирүүдө. Биз абитуриенттерди кабыл алууда дагы, келечектеги мугалимдерди даярдоодо дагы бир топ өзгөрүүлөр бар. Эгерде мамлекеттик стандарттагы философия, принциптер өзгөрүлсө, албетте ал принциптер андан ары окуу программаларында, окуу методикалык комплекстеринде, окуу китептеринде өзгөрүлүшү керек. Деги эле педагогикалык билим берүүдө бир топ өзгөрүүлөр болуунун алдында, анткени багыттар, анан профилдер такталып атат, анан ага биз азыркы учурдагы заманбап профилдерди, заманбап багыттарды киргизип атабыз. Эгерде бул документ билим берүү министрлигинин буйрутмасы менен даярдалып атат, анан билим берүү министрлигине тарабынан бул кабыл алса, анда биздин педагогикалык билим берүү дагы орчундуу өзгөрүүлөргө дуушар болот.